Бул мыйзам өтсө, депутат элге жакын болобу? Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга 17 февралда чыкты. Төраган Нурланбек Тургунбек уулу баш болгон 9 депутат жазган. Алардын экөө партиялык тизме менен келсе, калганы 1 мандаттуу округдан шайланып келишкен. Мыйзам долбооруна ылайык 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар биринен 3төн депутат шайланат. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди саясий партиялар жана өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар көрсөтө алат. Сунушталган мыйзамда саясий партиялар ар бир көп мандаттуу аймактык шайлоо округу боюнча бирден талапкерди көрсөтөт деп белгиленген. Талапкерлердин алган добуштары бирдей болгон учурда мандат каттоо үчүн документтердин толук топтомун датасы жана убактысы боюнча эрте берген талапкерге берилет. Ошондой эле аялдар үчүн 30 депутаттык мандат каралып, тиешелүү аймактык шайлоо округунда катталган аял талапкерлердин ичинен эң көп добуш алган аял квота боюнча шайланды деп таанылат. Ошондо ар бир округдагы 3 депутаттын бирөөсү аял болот. Учурда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышында 19 аял депутат бар. Эгерде кандайдыр бир себептер менен Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда депутаттык мандат Бош шайкомдун чечими менен кийинки талапкерге өткөрүлүп берилет. Мындайча айтканда, кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин төрагасынын ордун басары Нурбек Сыдыгалиев анын максатын мындайча түшүндүрдү. Анткени буга чейинки багы мамлекеттен көп шайлоо болуп кетпедиби? Ошондо көп расходдор болду. Анан ошол расходдорду биз сүйлөшүп атабыз өзүбүз. Шайлоо кылбай эле кийинки очередте турганды келе берсин депчи ошол. Эгер бирөөсү баягы ар кандай кызматтарга кетип калышы мүмкүн. Ошондо артындагысы келе берет да бирден. Кайра шайлоо болбойт. Шайлоо бир эле болот да ошондой. Бул да 5 жылга шайланат болду ошо менен. Ал мурун партияга киргенде акча беришчи эмес беле? Партияга берип, мисалы, биринчи месяцтен 10-га чейин, 10дон 20га чейин деп эме акча төлөп, анан списокко киришчи. Ошол жоюлуп атат. Бул өтө жакшы. Анан мен ойлойм, кийинки баягы акырындык менен кетип отуруп, ушу 30 аймак болсо, 30 аймак, азыркы жанагы ар бир райондордо акимдер бар да. По идее, аларды дагы жоюш керек да. Губернатор дегенди жоюш керек. Мен ойлойм, ушу 30 аймак, ар бир аймактын башчысы болсо, мисалы, жакшы болмок да негизичи. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде мындай өзгөртүүлөр саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системасынын кемчиликтерин четтетүү, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишенимин жогорулатуу максатында иштелип чыкканы айтылат. А сиз кандай ойлойсуз? 90 депутат округдардан шайланып келсе, өзгөрүү болобу? Оюңузду комментарийге жазыңыз.